Туруктуу күрөш өйдө да айтылгандай комплекстүү болуш керек да. Кармап, тинтип, оперативдик мероприятиялерди кылып, ишин сотко жеткирип, соттоо бул бир процесс. Ал эми комплекстүү өсүп келе аткан муундарды тарбиялоо, мектептен бери көңүл буруу, жумушсуздукту жоюу, ушунун баардыгы комплекстүү түрдө орун алышы керек. Анан мен ойлойт элем, мыйзам жаатында дагы өзгөрүүлөр кириши керек. Мисалы үчүн агай айтып кетпедиби, мына Медер Алиев отурат жаныбызда депутат, ушундай эрки керек деп. Агай Кудайга шүгүр бизде эрк дайыма бар. Жеке мен өзүмө жооп берейин. Себеп мен эч кандай кылмыштуулук менен тиешем жок, аласа бересем жок. Я законник, мен юристмин. Мен мыйзам чегинде адилеттүү коом болушун каалайм. Ал эми бардыгыбызга бул мисалы үчүн өзгөчө маалымат эмес. Мурунку чакырылыштарда деле ошо мыйзам кабыл алуучулардын арасында депутаттарда МВД канча информация берген? 7-8 андан ашыктагы депутаттардын кылмыштуу дүйнөсү менен тиешеси бар деп, состоят на учете как член ОПГ деп. Ошол депутат болушуна ошол кылмыштуу дүйнө жардам берген, финансировать эткен. Кылмыштуу дүйнөгө мен ойлойт элем, саясатчылар, депутаттар, коомдук ишмерлер эч качан чай ташыбашы керек. Жүгүнүп кызмат кылбашы керек. Алар өзүнүн бийик даражалуу мамлекеттик ишмер ордун билиши керек. Кылмыш дүйнөсүнүн ордун башка ал. Ошон үчүн мен үчүн дагы бул өтө жат көрүнүш да. Белдүү саясатчылар, мурунку депутаттарбы, кайсы бир депутаттарбы кылмыш дүйнөсүнө жүгүнүп, ошо менен мактанып, неметкендеричи. Мындай нормальный коомдо болбошу керек. Нормалдуу, адекваттуу коомдо адилеттик өкүм сүрүшү керек. Мыйзамдардын үстөмдүгү болушу керек. Ак менен караны ажырата айырмалай билишибиз керек.